Замирге барбагыла, лучше баргыла, врачтарга баргыла. Дарыларын ичип, ууланып, больницага түшүп калды. Бирок чашка иштейт жакшы. О, болду. Ушунсез тырышпай. Эгерде мен ошол убакта Замирге барбай, мен жакшы врачка барып көрүнгөндө менде жашоо башкача болмок. Арзан дарыны эле элге кымбат сатып, өздөрү байып атышат деген. Айдаган унаалары Lexus деген айтышты да. Канча болду ушунда отурбаганыңызга? Көп болду. Эмвей тармактык маркетингинде иштешкен. Семейный пара Жумакеева Айманбек Кенже. Биз алдап кеткен жокпуз да аны. Анткени бизди ошо компания. Ал бир эле прием эле 7.000 сом алды да. Кастапавпы? 50 миңге дары алып 3 айга деп тест беришти. Бияк киши да гепатиттен айткан уже тартты. Ком онкология менен оорусуңар барбайлы болачы, врачтарга баргылачы. Сиз менен барлашканда эле Кыргызстан деген сөздү жада болсо медицина деген сөздү да туура жаза албайт экенсиз. Бул мага убада берди да, мен аяктыра алам, баспагандарды да бастыра алам деп. Анан мен да эми ишенич болду да. Карабай деп коё, сен элдик дарыгер эмес, сен дүйнөлүк дарыгерсиң. Этому чумарику очень много говорил. Снизь цену, почему такие цены? Урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча башору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Nobelден алыңыздар. Амансыздарбы көрөрмандар. Бүгүн элдик дарыгермин деген Замир Акжолбекович тууралуу иликтөөнүн экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Алдыда сыйкырчыдай болгон дарыгер бейтаптарды кантип айыктырарын көрсөтөбүз. Ошол эле маалда дарысын ичип ууланып ооруканага түшүп калдык. 50 миң, 100 миң сомго препараттарын алсак да пайда чыкпады дегендер болду. Эмне үчүн дарылары кымбат? Бул элди алдап байыган үй бүлөлүк бизнес эмеспи? Бир туугандары менен заматта кантип үй жайларды алып, кымбат унааларды айдап калганын сурайбыз. Вы откуда? Сам с Украины, сейчас в Чехии проживаю. В Чехии проживаете? Да. От Чехии прилетели сюда, да? Да. Машаллах. Так, что вас беспокоит? Ну, кожное покрытие. Псориаз, экзема, да? Угу. Ну, Чехии. Иногда сердце чуть колет. Как паническая атака, там нервничаете много. И желудок у вас, нарушения есть, кислотность повышенная. Иногда горло чуть чешется. Иногда, да. Иногда, да? Не постоянно, иногда будет такое. И желудок у вас тоже нарушение. И печень надо отчинять. Печень. Много дела. Да, много дела там. Ну, на этому от 6 месяцев, год будете лечение делать. Может, дай бог, это на месяц или 3 месяца уже. Спасибо. Лечитесь. Ты лечишься. Так. Ашказан ичигилер доңдурушубуз керек экен. Вздутие болуп ичиңиз көбөйт. Жел болот. Уйку безгичте нарушение бар экен. Тилде кайрыйбыз. Башта оорутабы? Башта оорутабы иногда? Жок, эч жерим оорубайт. Алысырайсызбы? Жок. Көздөр саргайып калат экен. Боор, уйку безди, кишечник ичегилерин баарын тазалаш керек экен. Бул баары иммунитет түшүрө берет. Алысыраган сайын нымышып тердете баштайт. Буту болду. ТРМС менен келген да ошо. Баары ошол баары кожанын иммунитет түшүргөндөн кийин псориаз, экзема, ушулардын баары чыга баштайт. Анткени ичеги биринчи нарушение бузулган. Ушуга ичип аткан. Не ичип аттыңыз? Көп. Торпеда, балиол, Көбеске балиголовка ушул нерселердин баарын берген экенсизби? Кашкабак майы, анан кая гүлү, анан жана антипаразит. Туура. Ошолордун баары иштин да. Туура.
Туура берген. Қанша ішінеді ошоны? 2 ай. Баарын қаншаға сатып алдыңыз? 15 000. Bir Sonda- ayga 15 000 aldım. 2 айға 30 Bir мың. ayga. Bir ayga 2 ayға 30 мың болды. Мурда лечение кылгандар канча лечение кылдыңыз? Ал жактан деле оголуп лечениелер кылдыңыз дейм. Деген айтпай кой дегизде. Мурдагы жерлерде эми, а жерлерде деле 10 күндөп жумалап, анан орус бабкаларга барып. Жылыш болбой койду да таптар. Азыр кантип ичетин баардыгы сизге түшүндүрүп беришет. Инструкцияларын баарын беришет. Ошондой кылып, ушуну улантып бересиз. Анан кайра 3 айдан кийин бир келесиз. Жашыңыз канча апа? 70. 70. О. Каныңыз коюу. Анан жүрөктө кичине нарушение бар экен. Атеросклероз. Кичине жүрөктүн кан чачуусу слабый болуп калат. Деп демиңиз кыстылып кармаса, отуруп каласыз да, дем ала албай. Кичине нервтетсеңиз эле болду. Титирегенсип, калчылдап каласыз. Уйкусуздук барбы? Кээде жакшы болуп калат кээде. Уйкусуздук бар. Меники основной бут болуп атат. Анан зрение. 70 жашта сиздин кишиңиз оорубаса, билбейм аны. Сиз 18 жаштагыдай 70 жашта жүрсөңүз анда Аргондон жакшы болду, чын менен баспай калгам. Балдарга да аргон ичтиңизби? Ооба, 6 ай иштим. 3 коробка. Жакшы. Анан кийин эме иштим. Омега 3. Жардам берди буларга. Айтып атам, жакшы жардам берди. Бирок басканым жакшы эмес да дагы. Тизелериңизди кичине оңдоп коюшуңуз керек экен. Тизелериңизде нарушение Бар. Бир же дөмпөйүп турат да. Шишик беле мурда? Иә. Шишик бар беле мурда? Толтура болчу шишикте. Жоон саныга чейин шишик болчу. Ал кетти. Бир эле кичине жерде шишик бар. Азыр холестерин көп канда. Холестериниңиз көп, каныңыз коюураак болот. Ушул себептен дагы кичине шишиктерде кичине нарушениялар бар. Азыр туура эмес тамактансаңыз, андай мындай кылсаңыз, сиз көп тое жеп алсаңыз да кайра шишик пайда болуп калышы мүмкүн. Анткени бөйрөктө кичине туз бар экен. Бөйрөгүңүз уйут, талып белиңиз. Туура. Белиңиз талып, бөйрөгүңүзгө жем кызып кармайт. Анан кичине давлениеңиз. Массаж жасатып атам болобу? Белгеби? Бутка. Азыр көрөбүз массаж будан кийин жасайсызбы, жасабайсызбы? Анткени чашканды коюп берейин азыр. Ошо чашкада бар. Бул бут жакшы. Бул оорубайт. Бул бут оорубайт. Көрөбүз азыр кайсы кандай экенин. Анан айтам сизге кандай жакшы экен. Бош болуңуз. Буну таштап туруңуз. Так. Так, чашка катып калган. Бош болуңуз. Бул тарамыштар тартабы кээде? Ой. Тартабы ошол? Тырышпаңыз, аба. Бош болуп коюңуз. Бисмилла. Boş. Такыр катып калыптыр. Бирок чашка иштейт жакшы эле. Бирок бул жерде бирдеме бар. Ошол да. Ошол могул чашка маяка жабышып калып калган мына. Мына. Могунун баарын тартат. Мына көрүшпү мына. Анан массаж жасаганда жакшы болуп калды да. Кой берип атат да кичине алар. Чашка мынтип өзү шалкылдап иштеп чыга элек экен. Ой. Болду апа. Ой балам. Болду мынаки. Ушунсез тырышпай. Бисмиллахиррахманиррахим. Иштетиңиз болду. Заводской болдубу? Сага кире албай
1 жыл болду. Кире албайм да ошо. 1 жылдан бериби? 6 ай иштим тиги аргондо. Тындырбай иштим убактысы менен. Эми басып көрүңүзчү. Жолда ба? Жакшы. Кичине бар, жакшы. Эми ал баягы воспалительный немеси кылат. Басып көрүңүз. Бошоп калдыбы? Тырышканы? Ооба, бошоп калды. Мындай туруңуз. Ушундай чатты ачыңыз. Азыр кичине мынтип отуруңуз. Туруңуз. Эми толук отуруңуз. Кандай отуруп калдыңыз? Жакшы эле. Ооруткан жокпу? Жок, ооруткан жок. Туруңуз. Эми басып көрүңүз сразу. Отуруп турганда кыйналып атыңыз беле? Отуруп калып турганда ошо бастырбай калат да, бут катып. Азырчы? Азыр басканга ооруп калды окшойт. Азыр ал боль оорулар болот кичине кармагандыктанчы. Бирок чачкаңыз азыр кыймылдап калды. Ооба. Өзүңүзгө жерде бир дөмпөк бар да. ал ошол могул жерде чачкаңыз ылдый болуп турат да, могулчу. Бияктан жабышып турат. Анан могул жерде кан айланбайт. Анан бул мондай атрофия тартылып калган, шишик болуп. Ооба, шишик бар. Мындай болуп, тоголок болуп, шишик турат. сыртка чыгып калган. Ошол нерсе азыр мына кичине кетип калыптыр. Азыр эми бул кетип калат эми, дагы кан айланса. Бул эми кан айланбай калганда тизеңизден болгон. Анан эмне кылам? Массаж жасап берем. Массаж жасатып бересиз, ушалатып бересиз. Аргон ичип атасыз, а? Аргонду ичип бүттүм уже. Эс алыш керек го да. Ооба. 6 ай ичипсиз, а? 6 ай иштим. Жаңы эле бүттү, 15 күн болду. Жакшы. Сонун болуптур эми. Болду, ушу 3 таар чөптү ичесиз. Бирөөсү настойка болот. Экөөсү болсо капсула болот. Ушу көзгө, буттун воспаленияларына жардам берет ушул. Тамак сиңирүүлөрүнө бардыгына. Ичке. Өт жок да. Ооба, ошон үчүн тамагы сиңбейт да. Биздики отзыв Самир байке. Биздики балам 14 жашта. Августта баштаган псориаз. Машалла. Торпеда менен мумияны иштик. Эмеден көрүп калдым Инстаграмдан жана бала псориаз болуп келгенчи. Анан келип эле саазым бияка келип эле торпеда менен мумияны алып кеттик. 1,5 ай ичкенде эле уже эмеси кете баштады, ичи менен арты. Анан 2 ай болгондо колдору, буттары кетти да полный, башы вообще эзилип түшүп калган. Азыр эми ошо Сөттөр бар ошонун? Прям ошондо ана тартылып болуптур мен дагычы. Эми ойлогон жокмун мынтип эметип коюп. Анан эми кетти, бирок азыр колдору эме псориаздын тактары калып калды. Так калат ал. Бул кетип калганы сонун. Кетип калган Аны жакшы. калса, так калса эчтеке ал өлбөйт ал тактар. Кыйналбайт ал, мучение кылбайт ал. Ичин көргөзүп койсоң, анализ тапшырдык, больницага мазь алдык, кымбат арзан бүт. Эч нерсе. Канча миңге лечение кылыптыңыздар ушунун баарын? Больницаданбы? Больницадан 30 миңге кетти. Аква, экспресс. Тök анализ тапшырып жүрдүңөр да? Анализ тапшырып жүрдүк. Анан кийин дары берди, дарысын ичтик, таблетка, майстардын түрүн берди. Майстын түрүн ичтик. Эч Сүйкөдүң, сүйкөдүк. Жок, майстарды сүйкөдүк да, эч эметкен жок. Анан ушу Инстаграмдан жакшы экен го, сонун экен го. Башы вообще ылжырап түшүп калганда. Чачын алдык ошо торпеданы ичип атканда, как раз каникул болуп калбады. Ошондо чачын алып эметтик. Азыр денеси менен эмес, жакшы, Кудайга шүгүр. Анан кийин Инстаграмдан чакырды бизди. Эми өзүм деле келели деп атканбыз, отзыв берели, канча деген адамдар может көй ишенбей атышканды көрүп тиги келеттир депчи. Анан бүгүнкү күнгө эме Кудай буйруп. Канча жылдан бери ооруду бул псориаз менен? Биздики прям жыл болгон жок. Канча болду? 7 ай, 8 ай болду. Бияк киши да гепатиттен айыккан, ошо торпедадан, гепатит С'дан айыккан. Гепатит С? Мына элемам мырза. Гепатит С бая койтте чыккан. Дейла өлүп калайын деген. Гепатит С количествосы чыкты беле? Чыккан, очогон количество чыккан. Анын карточкамды алып келген жокмун. Былтыр ичкем жайдачы. Бирөөнү ошо чачкасын салып койдум го. Анан ошо бир колун тийгизип койсо, ошо бала деп анан аябай күсөп келгем. Ошол үчүн келгем. Бутум үчүн чачкама. Ошону көрүйүк анда чачкаңызды. Ошо. Сиз тияк отуруңуз, бияк отуруңуз. Бош отуруп бересиз, а?
Билендиби? О! Üzüldүбү? Оорубай калдыбы эми? Не болду эми? Кирди чашка өзүнүн ордуна. Болдубу? Болду. Басып көрүңүзчү. Оорубай да калды. Мынтип албай аткам, тырмактарым ала албай калгам. Мынтип ачыңыз чатты. Чатты ачыңыз. Отуруп көрүңүзчү. Кичине жакыныраак кылып. Дагы бери ачыңыз. Чатты ачыңыз дагы. Сиз мындай отурушуңуз керек да 18 жаштагы кыздардай эмес. Кандай болду отуруш? Отурду. Канча болду ушунда отурбаганыңызга? Ай көп болду. Отуруп ошондо. Ушу менен басып көрүңүзчү. Азыр нормально деметкен жок. Туруңуз эми таянбай эле. Мындай болбой калды эле такыр. Аятамай. Дарыгерлер бир профилди окуш үчүн 6 жыл окуйт, 3 жыл ординатура, 2 жыл, 3 жыл окуйт. Анан сиз бүт эле ооруларды кантип билип коесуз? Эми бул Алладан берилген бир неимат. Бул оорулар боюнча анан болгону мен анатомиялык жактардан, карабайбызбы, китептерден андай мындайлардан кичине окуп, ошо көздүн түтүкчөлөрүн окуп, эмне үчүн бүгүн келди да бир көз менен. Бүгүн бунун көз менен келди. Бул көздүн уже караги кете баштаган нерсе. Эми бул нерсе дагы толук кандуу мага да интересный нерсе да. Ошон үчүн мен буну ошо глазнойлор менен, глазной врачтар барбы, профессорлор барбы, ошолор менен мындай кичине аракет кылып дагы сурайм. Интерес болот. Горло, уханос, көз, кулак, ооз, мурун дегендердин боюнча дагы ошолордон профессорлор бар, башкалар бар, врачтар бар, тааныштардан же башка врачтардан сураттырам, ушундай диагнозду эмне, андай мындай деп. Мисалы үчүн Эми ошону эле түшүнүп атам да. Эми мисалы үчүн бир урологияны окуш үчүн, бир профилди окуш үчүн адамдын анатомиясын окуйт, анан ошол урологияга дарын берсем башка жагына зыян болуп калбайбы, тигинтпейби деген нерсе. Өтө кооптуу да. Өтө кооптуу нерсе да. А сиз болсо адамдын бүт оорусун көрүп атасыз, бүт оорусуна дары жазып атасыз. Ошонун баарын түшүнүп билип койдуңузбу деп атам да. Ушул нерсе дагы өтө мындай кызыктуу нерсе да. Анткени Алланын берген нерсеси. Буга мен эч кандай мен билип кое алам, көрүп кое алам дебейм. Бир Алла баарын билүүчү көрүүчү. Анан мен кармап, эми ушул неимат берилип калган экен, мен буну мындайча айтып түшүндүрүп бере албайм өзүм. Анткени бир шык болот го бир адамда. Жан дүйнө менен болгон бир нерсеге шык. Мисалы үчүн сиз ошо журналисттик иликтөөдө бир шык, эми буга да баардык эле журналист эле система болуп чыга келбейт да. Ошол сыяктуу эле түшүнөм, бир адамга берилген Алладан бир өнөр болсо керек бул. Дал ушул элдик дарыгермин деген Замир Акжолбековичтен дарыларын алып, кесепетин тарттык, ууланып, ооруканага жатып чыктык деген жабырлануучулар бизге да кайрылган. Ал 55 жаштагы аял Токтогул районунда жашайт экен. Биз азыр бул жактан анын ушул дарылар чогуу алышып, чогуу ушул процесске катышкан кызы ушул окуя тууралуу айтып берем деп турат бизге. Биз ошо 2026-жылдын 6-январында биз ошо апам экөөбүз барып дарыларды алганбыз 15 000 сомго. Ошол капсула болчу, чөп дарылар да бар болчу, жанагындай порошок болуп кеткен. Буну каяктан көрдүңүздөр эле? Биз муну Инстаграмдан көргөнбүз. Инстаграмдан көрүп эле, анан кийин биз дагы элдер аябай макташып атканынан барып көргөнбүз. Бирок биз барганда Замир Акжолбекович жок болчу экен. Ал жерде кыздар келип аткан, ошол кыздарга барып апам ошол оорусун айтып, анан оорусуна жараша ушуну иштеп берген. Анан кийин ошо 7-күнү апам Токтогулга чыкты. Анан ошондон баштап эле барган күндөн баштап эле ичип баштады. Анан кийин 2 күндөн кийин эле ушу дарыларын ичип, ууланып, больницага түшүп калды. Анан ал жактан капельницаларды алып чыкты. Ошо бир 300 граммдай капельница алып чыкты. 1 литр 300 грамм. 1 литр 300 граммдай капельница алып чыккан. Анан ошол алып чыгып эме болгондон кийин анан үйгө чыгарып келишкен. Анан врачтардын айтуусу боюнча бул ууланып калыптыр деп айтты. Ошол уколдор менен канын жууп баардыгын эмесине келтирди. Анын эмесинде эме бар экен, огор кошуну да бар экен ушундай. Анан ошол ууланып калыптыр. Түштү ошо капельница. Врачтар ошо ууланып калдың деп анан ичин ашказанын тазалаштыбы? Ашказанын
эме кылып капельница менен жуушуп. Сиздер келгенде бир дарыгердин рецепти барбы, бир анализдериңер барбы деп сурадыбы? Жок, кантип сураган деле жок. Мындай эмесин эле эмнеңиз оорубайт, кандай болосу ушундай сыяктуу эле эмнелерин сураган болчу. Апаңыз ушинтип уланып түшүп калды больницага десем, бизден андай болушу мүмкүн эмес. Обострение бериши мүмкүн деди. Анан бул дарыңарды өзүңөр ичкиле, болбосо мен арыз жазамын. Эмеге кайрыламын десем, билген эмеңерди кыла бергиле, колуңардан келгенин өзүңөр билгиле деп ошентип бизди чыгарып жиберди. Анан биз сыртка туруп кайра дагы ошол жерден эмесине чалдык. Чалсак кыздар алышты. Кыздар алып, анан кийин ошол жерде кыздар менен уруштук, талашып, тартышып бир топ. Биз 15 000 сомго алдык. Эми ошол деле биз үчүн оңой акча болгон жок. Ошону хотя бы эмесин бергиле десек дагы эч эме талашып тартышып эч болбой коюшту. Апам дагы чалды. Анан кийин биз тура бердик ошол жерде көгөрүп, сыртта тура бердим мен. Бул эмени эме кылмай сайын, этегине чыкмай сайын кетпейм деп тура бердим мен дагы. Анан ошол жерде коридордо кишилер көп болчу. Мени өзүмчө кабинетине чакырып алып, эмне силерге Кимиси чакырды? ошол жерден бир жолукчан кыз чакырды. Ошо жолукчан кыз чакырып, ошо эме жанында, склад жагында иштейт окшойт. Ошо склад жагына чакырды мени. Өзүнчө эмеге алып кирип алып, мени кичине сабыр деп. Анан ошо силерге эмне акча керек турбайбы? Акча керек болсо акча эле керек деп эле айтпайсыңарбы? Ачыгын эле уланып калдык деп биздин дарылардан эме койбой, бизге доомат койбой. Акча керек деп айтсаңар мен акчаңарды берем да деп ушинтип алды. Бизге акча керек эмес, бизге акча деле керек, конечно, бирок апам да ушундай уланып калды десем. Жыйынтык берген жок деп эсиз? Жыйынтык берген жок. Тескерисинче зыян Булардын калган бир ачылып калган ошо дарыларын кайра мага кайтарып берди. Балаңар деле ичип койсо болот, эме болуп койсо болот деп мен анан корккон, мен ичкендей жокмун, мусорго алып жибердим. Жарымын кайтарып алдыңызбы анан? 10 000 сомун кайтарып алдык. Анан калган кысым берген деле жок. Ошол мейли 10 000 сомубуз деле мейлиден алып түшүп кетип калдык. Кыргыз элиме эч качан дарыгерге көрүнмөй сайын, эч качан тамырчыларга дагы башкасына дагы эме кылбаңыздар деп сунуштайт элем. Барбаңыздар деп. Барбаңыздар деп сунуштайт элем. Мектепти канчага чейин окудуңуз? 9-тун базасына окугам. 11ге чейин окудуңуз. 9-тан кийин баягы семьямда, ата-энебизде кичине кыйынчылыктар болуп калгандай болуп калып, лицейде, айылда эле лицей бар. Ошол баягы лицейде окуп, ошол жерден баягы айыл чарбанын эмесин, фермерчилик, баягы айылда билесиз баягы фермерчилик ошол жакта окуп, ошол 9-тун базасы менен тиги коллежге да алабы экен, э? Жок, 11-ди бүттүк да биз ошол лицейдеби? Лицейде 11-дин эмесин аттестатын ошону алып чыгасың да. Ал жерде баягы билесиз лицейде трактордун дипломун алып чыгасың, ал жерден праванын дипломун алып чыгасың, фермердикин, ошо баардыгын бир окутчуда кесиптик лицейде окуганбыз. Не деген лицей? Лицей ошо баягы азыр мурда лицей, кесиптик лицей Ботерек деген айылда, Ботерек Таласта. Ошо кесиптик лицей бар, ошол жерде окуп, ошол жерде 11ге чейин окуганбыз да. Ошо анткени мен баягы жазганыңызда мен таң калып атам да, баарын билип атасыз, бирок жазганда грамматикалык аябай ката менен жазат экенсиз. Сиз менен барлашканда эле Кыргызстан деген сөздү, жада калса медицина деген сөздү да туура жаза албайт экенсиз. Анан бул мектепте кандай окудуңуз эле, кантип ушу дипломдор, сертификаттарды алып атасыз деген суроо жаралат да. Эми средний образование эле, высший болуп кетип, антип мынткен эмеспиз. Анан колдон келишинче нерселерди кылып атабыз, колдон келишинче нерсени жазып атабыз. Эми Алланын берип койгон нерсеси. Андан кийин бардык кандай десем, эми жеке мындай сүйлөшкөндөрдү өзүм сүйлөшүп антип минте берем. Андан именно кандай туруктуу, ушундай бир грамматика менен кайрыла турган, ушундай мындай чоң нерселер боло турган болсо, мага дагы мындай басым жасап, карап, ойлонуп. Бул ушул тармак менен алектенге чейин, элдик медицинага чейин кайсы тармакта эмне жумуштар кылып жүрдүңүз? Элдик медицина менен тармакта, башка тармактарда кандай десем, эми эл катары эле баягы айыл чарба тиричилиги, башка ушундайлар эле. Эми эл кандай иштерди кылган болсо ошолорду эле жасадык. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Замир Акжолбекович улуу агасы Айман Жумакеев баштаган бир туугандар үй бүлөсү менен 2020-жылга чейин Envy тармактык маркетингинде иштешкен. Ага бир топ адамды азгырып, ири суммада акчасына күйгөндөр болгон.
Бул тууралуу бизге Таластагы кээ бир туугандары айтып берди. МВИде иштедиңиз беле? МВИде иштегенбиз. МВИде 19, 20, 18-тен 19 жашка чейин иштедик го дейм. Ал жерде эми жаңы баягы окууну бүтүп, андай мындай болуп баягы эми жаңы ошол 19-18 жашта баягы окууну бүтүп антип анан айылда Таласта жүрүп калган кезде ошондой алектенип иштеп, ошону көрсөтүп, ошол нерсени, ошол продукцияларды сатып, ушундай нерселер болду. Мы семейная пара Жумакеева Айманбек и Кенже. Потому что каждый раз я одному предлагал по одной таблетке. Не болеешь, да, не болеешь, подожди. Вот, именно болеешь, не болеешь, ничего подобного. Именно Айкуб посудой подожди. Благодарим за информацию, лидер, встречайте своих партнеров. Сизге арыздангандар болду. Сиздер ушу 2020-жылга чейин иштепсиздер. Бир тууган агаларыңыз, жеңелериңиз баары чогуу МВИде иштешкен, биздин айылга келишкен, продукцияларын алдырышкан, канчабызды алдап кетишти, кээ бирлерибиздин акчасын чыгарып бербей кетти, ошентип бир жок болуп кетишкен деген сөздөрдү айтышты да. Эми биз барганда бөлөк бөтөн жерге барган эмеспиз, бөлөк бөтөн элге барган эмеспиз. Именно ошо Таласта эле жүргөм. Мен башка областтан өзүм кайерден барам. Таласта эле. Эми сизге кайрылган адамдардын баардыгы эле Таластан эле болсо керек, бөлөк бөтөн эмес. Ал жерде иштешкенде баягы бизге деле ошондой казактар же баягы Россиядан келген орустар ошолор көрсөтүп ишти. Ошо байкелерибизге да Москвада иштеп жүргөндө көрсөтүп, анан эми ошону иштесеңер, продукциясын алып сатканда сатсаңар деп айылга апарып берип, ошентип. МВИдики бар сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг. Ошентип саттырып, антип иштегенбиз. Анан мен деле ал жерде толук түрдө окумуш болуп антип иштеген эмесмин. Баягы байкелерибиз көрсөтүп койгон нерсени эле ушуну апаразыңар, тияка сатасыңар, терге апарып бересиңер, реклама кылып көрсөтөсүңөр дегенин көрсөтүп койчук да. А так мен алдап кетти, акчабызды чыгарып бербей койду дегендерчи? Жок, алдап кеткен маселелер боюнча андай нерсе жок. Мисалы үчүн ал жерде алданса баары токтогону баары бир токтоп калган да. Мисалы үчүн общий ошо МВИде иштеп аткандардын баардыгы. Ошо сиздерди башында туруп, баарыбызды отургузуп туруп, анан жок болуп кетишти. Андай нерсе. Анан карасам эле элдик дарыгер болуп чыгып калыптыр деп атат да. Жок, андай нерсе жок. Анткени мен элдик дарыгер болуп келатканымды эле коомчулукка көрүп келатат да бунучу. Эми ошо 2000 ошо МВИде токтоткондон кийин чыгыпсыз да? Коомчулук көрүп келатат. Анан кийин кара бир күн эле мияка көңүл бура койгон, бир күн эле көңүл буруп калгандай болбойт да. Ал киши аралашып эле, көрүп эле жүргөн, билип эле жүргөн адамдар, бөлөк бөтөндөр эмес. Биз бөлөк бөтөн кишилердин баардыгын ушундай мындай кандай десем таштап кетип антип кеткен эмеспиз да. Мисалы үчүн ал компаниядан эми бөлөк бөтөн болбосо өзүңүздөрдүн туугандар болсо деле, айылдаштар болсо деле ал жерде биз мисалы үчүн биз алдап кеткен жокпуз да аны. Анткени бизди ошо компания өзү жок болуп кеткен да, башында тургандар. Мисалы үчүн бизге чейинкилер болгон да. Биз эле сразу эле компаниянын МВИден Америкада бар эле башчы болуп калган жокпуз да. Бизге чейин канча киши, канча казак, канча өзбек, канча киши турган. Эми ошолордун баары жок болуп кетти да. Ошолордун баардыгы кандай иш бул жакта болбой калды, андай болуп калды, мындай болуп калды деп эми ошонун баары биринчи ишиңиздер ошондо бул жакта дагы бир туугандарыңыз менен чогуу иштедет экенсиздер, э? Бир туугандарым чогуу агаларыңыз. Агаларым, агам баягы кагаз, документтер боюнча, ушулар боюнча иш алып барат. Ошол эле МВИде иштеген бир туугандар кайра эле бул жакта чогуу иштеп атпыздар. Анан бизди дагы алдап кетти деп. Анан бунуңуздар дагы ошондой болбойбу? Эртең дарыдан бир нерсе чыкса, бизди дагы алдап кетти, жана кахраман алдап кетти дегендей. Жок, андай. Эми бул жерге мен кандай десем, коомчулукка жаңы жүз болуп, жаңы мындай өзүмдүн эмемди, ишимди көрсөтүп, элдик деп айтылып, элге чыгып атам да бу жерденчи. Бул жерден эми элге кылайын деген максатыбыз жок болсо, анда мен эч кандай мыйзамдаштырбай эле, эч кандай эчтеке кылбай эле, эч кандай налог төлөбөй эле, эл катары элдик дарыгер болуп эле айылдабы же Таластабы башка жерде биринчи эле иштей бермекмин. Азыр эми бул жерден мыйзамдаштырбаса мамлекет бар да эми азыр бардыгы эле элдик дарыгер мыйзамдуу эмес. Дал ушул Замир Акжолбековичке барып, экинчи стадиядагы рак илдети менен кайрылып, анын дарыларын ишенип 5 ай ичип жүрүп, ден соолугум ан сайын начарлап, рак илдетим 4 стадияга чейин өтүшүп кетти деп бизге дагы бир жабырлануучу кайрылып студиябызга келип отурат.
Анда кандай болгонун өзүңүз айтып берсеңиз. Канча жылдан бери медицинадан дарыланып келем да, какой-то момент менде выгорание болду да. Уже не хочу мен динге келдик, исламга намаз окуган. Илгери биздин ата бабалар чөп менен деле дарылангонго деп туруп өзүмдү ошол жака эмнеге бургум келди. Андан кийин 2024-жылы аябай рекламасы популярный болуп атканда анан ойлодум. Мен деле барып, может, результат алат чыгармын деген ой келди да. Анан 2024 декабрда бардым. Барсам Замир өзү жок болчу. Тиги Нурзат деген айым. Кагазым деле сураган жок, башканы деле сураган жок. Мен айттым, менде ушундай болезнь. Ооруңуз кандай деп айттыңыз? Онкология, рак молочной железа дедим. Метастаз печень болуп атат азыркы учурда дедим. Ошого мага уже остановить эткенге дары керек дедим. Дары керек дегенде мага 17 000 канчага дары беришти. Торпеда берди, болиголовка берди, дождевый червь берди, филюла берди, еще настойка берди. Ошонун 5-өн алганда 17 000 канча сом акча болду. Аны төлөп алып мен ичип баштадым, мен ниет кылып, ушунча адам айыгып аткан, значит айыгат окшойт деп. Анан ичип мен ал убакта 70 килограмм болгом. Январда Замир өзү келип приемга кабыл алды. Анан мен сурадым, Замир, мен ушинтип ооруп атамын деп кагаздарын көрсөтсөм таң калыштуу эле карады. Мен ага деле көңүл бөлгөн жокмун. Ишенич менде күчтүү болду да. Анан барып Замирге көрсөткөндөн кийин алып иче бериңиз деди. Может, мен анализ тапшырып көрөт турмун 2 айдан кийин хотя бы десем. Жок, бизде деген чөп дарын ичип атканда бул химикат эмес, бул аябай кеч эффект берет. Ошон үчүн пока барбаңыз деп койду анализ тапшырган врачка. Анан ошентип мен ал убакта 70 килограмм болчумун весим. Тибетский таблет эме деп коет экен, дары деп коет экен, пилюла деп коет. Ошондон алыңыз деди, марттан баштап. Аны да кошуп алдым. Ал өзү турушу 15 000 сом. Ошентип 17 000 плюс 15 000 32 000 сомдук дарын ичип атып, мен уже апрелде алым калбады. Апрелдин аягындагы мен Замирге барамын. Замир, мен эч нерсе жей албай калдым дедим да. Даже суу иче албай калдым. Бир күндө мен 1 кашык шорпу иче албай калдым. Мен жакындарым билет кандай кыз элем, апарык бул база албай калдым уже. Турцияга баргандагы моментти айтайын эми. Турцияга барсак, врачтар менин анализимди алып коруп кетти. Бул да жашоо калбаган деди. Всё деди, конец деди. Печень деди 95% иштеп атат деди. 5% иштеп турат деди. Сиңдиме айтып атат, уже мен кулагыма келип атат да, 1 ай ашпайт, андан жашай албайт деди да. Деди эле мен мынтип уже кулактарымды укпай калган ушинтип отурамыз. Анан кийин ошентип айтты да, анан бирок бизде бир возможность бар деди, бир Алладан деди. Бир химия берип көрөлүчү, кандай эффект берет экен. Бир 4 күн, азыр химия беребиз деди, 4 күнөн келгиле деди. Көрөбүз ошонун результатын деди. 4 күн өттү, күттүк, химия алдым. Анан 4 күн өткөндөн кийин зикир чалып, Алла дедим, баарына даяр болдум, мейли. Кетсем кетем да, Алла, эгерде мен суум түгөнгөн болсо деп туруп, Аллага деле ыраазычылыгымды айттым, элге деле ыраазы. Ушинтип зикир тартып отурсам, анан кийин результатым уже жакшы чыкты да. Уже эффект болду да, жана химияданчы какой-то где-то 20% эффект бергенен анан врачым бак сүйүнүп, кучактап, ыйлап, машалла, машалла, Алла сага өмүр берди. Замирдин айынан мен азыр Турциядан ар 3 ай сайын барып келем. Ал ар 3 ай сайын барып келген адамдар билет Турцияда бир лечение канча акча кетишин. Оңой акча эмес. Ар туугандарыбыздан сурап, антип жашаш керек деген менен жашайбыз да. Балам бар, жетим калбасын дейсиң, жалгыз боюн. Мен айтарым, элге айтарым да. Просто онкология менен ооруйсуңарбы, лучше барбагыла деп айтам да. Лучше барбагыла. Замирге барбагыла, лучше баргыла, врачтарга баргыла. Мейли акчаңар ошо Замирге кеткен 30 000, 40 000ге дары аласыңар. Ошо акчаны жакшы врачты таап туруп, ошого берип, ошодон лечение алгыла дейм да. Бул ар барганда айына канча сомдон дары алып аттыңыз аладан? Биринчи барганда 17 000ден алып аттым. Где-то декабрь алдым, январь алдым. Февральдан баштап уже 32 000 дары алып баштадым. Февраль, март, апрель. 3 ай 32 000. Майда да акырында 15 000 дарысын диффуз азайтты. Ошону алып ичип турбасаң, сен өлүп калышың мүмкүн. Ошону алып ичип турду. 15 000 дарысын жанагы тибетский пилюля деп коет, ошону ичип турбасаң болбойт деди. Ошону мен уже дарысын акырында оозуман фонтан болуп чыгып баштады. Суу өтпөй, бир кашык суу өтпөй калганда жана алардын дарысын суу кошуп ичиш керек да, аябай ачуу дарылар. Ошону ушинтип көтөрсөм оозуман чыгып атты да, фонтан болуп. Мен айттым Дилфузага, мен
уже өтпөй калды, ал дарыңар торпедоңар мага өтпөй калды, вообще башка дарыңарды иче албай калдым десем, жок дегенде сен ошол дарыны 15 пилюляны ичишиң керек деди. Аларды ичпей тура бер деп койду. Анан кийин аны ичтим. Аны ичип уже до конца ичесиң го. Ишенич да ошондой да. До конца ичип анан кийин уже кулап, анан кийин барып ошо азыркы күндө Турциядан азыр 1 айда мен иче турган дарымдын өзү 150 000 сом. 1 айга. Мен ичип аткан дарылар азыр 150 000 сом. Эгерде мен ошол убакта Замирге барбай, мен жакшы врачка барып көрүнгөндө менде жашоо башкача болмок. Мына азыр каждый онкологияда баргандарга айтам да чуптар ичпегилечи. Мен көрдүм ошону азал. А медицина мага эмне берди? Азыр мен 5 километр ичип базамын. Вес коштум, Кудайга шүгүр. Менде үмүт пайда болду жашоого дегенчи. Мен өзү негизи эламан өзүм айттым го, барып интервью берейинчи. Мен каждый эмеге комментарий жазганга аракет кылдым, что эл укса экен ошого. Эртең күндө бизге окшоп кыйналбас экен, до последний сатып уштуп жашаш керек деген выживанияга түшүп калбасын дейм да. Биздин Кыргызстандын деле медицинасы түзүк эле дейм, жакшы эле. Мен айтарым, ниетим ошондой болду. Сага келердин ниетим, что эл укса экен. Онкология менен азыр почти 50% ашык адамдар ооруп атат. Эл укса экен, эл оңой жолун издебесе экен, ушу медицинага барып, ошо кичине акчаңарды, Замирге берген акчаңарды врачтарга жакшынакай подарок берип, ошолордун көңүлүн алып, ошолорго деле жакшы сүйлөсөңөр, ошолор деле сонун лечение кылып берет. Мен ошону айтат элем да, кыргыз элиме мен ушундай жан дилим менен айтат элем. Медицинадан качпагыла, мен медицинага келип, мен мына Кудайга шүгүр азыр 9 килограмм кошуп, өзүм айтып аткандай соп-сонун болуп калгам. Азыр альхамдулиллах дагы деле лечениеде жүрөм го. А Замирден мен дальше кеткенимде мен уже бул жерде жок элем да азырчы, бул жашоодо жок элем. Чтобы мен күйүп айтып атам, өзүм башыман ар бир нерсе өткүзгөнүм үчүн, ар бир клеткаман өткүзгөн үчүн мен кыргыз элге жалынып айтат элем, чтобы медицинага баргыла, колуңардан келишинче. Эгерде ошончолук болсо Турцияларга баргыла, мейли ушу жерде деле Турциянын врачтары келип калды, ошолорго көрүнгүлө, кыргыз врачтарга көрүнгүлө. Бардыгы күчтүү биздикилер, просто чөп дары менен өзүңөрдүн убактыңарды кетирип, өзүңөргө зыян келтирбегиле деп айтармын. Бизге, напримерчи, онкологияга иммунитетибизди көтөрүп жүрүшүбүз керек. Бизде диета деген нерсе болбош керек. Биз деген тамакты желательно вовремя мындай таза тамактарды жеп турушубуз керек да. Замирдин дарылары наоборот адамды иммунитетин түшүргөнү бир, арыктатат. Ошол жактары бар да. А биз өнтүп Замирдин дарысын ичип, арыктап иммунитетибиз түшкөндө эмне болот? Жанагы развивать этип кетет, метастаза. Ошодон уже кетип беребиз. Мен ниетим бул жерге эле сага келип, эл уксунчу ошону деп атам да. Мейли баргандар бара берсин, биз эч ким запрет койбойбуз. Барып, алып иче бергиле, просто мен башыман өткүзгөм, онкология менен оорусуңарбы, барбай эле койгулачы, врачтарга баргылачы. Мен ниетим ошол, эртең күндө биз онкология менен ооруганда өзүңөр билесиңер, үмүтсүздүк жашоого түшкөнүбүз еще больше түшүп кетпегиле. Врачтарга эле барып, сонун лечение алып, Алланын берген өмүрү менен жашай береличи. Дары чөп мен ичип көрдүм, ичпешине элдин баарына айтат элем да, үнүм уккулачы депчи ошол эле. Эгерде мен Замирдин бир тууганы же Билим Майнаевдин бир туугандары бирөө онкология менен ооруп, менин башымдагынын ар бирин өткүзгөндө, алар түшүнмөк ал нерсегечи. Айтып коюш баарыбызга оңой, тилибизден баарыбыз деген. Мен жөн эле асмандан бирөө жөнүндө тема алып келип айтайын деген оюм жок сагачы. Өзүмүн башыман өткүзгөн этаптарды айтып берип атам, ар бир этапты айтып берип атам. Ошол эле мага башка бирөөнүкүн айтып, темасын айткан кызык эмес. Мен өзүм өткөргөн үчүн ошону как доказательство катары эл уксун деп айтып атам да. Ар бир адам, например, өзүнүн бир туугандарын ойлош керек. Ошол убакта бирөөгө сүйлөп атканда, эртең күндө алардын да бир тууганы ошентип ооруп калса эмне болот? Пусть если онкология менен бирөөнүн ооруса, Замирдин же Билим Майнаевдин бирөөнүн тууганы бар ооруса, Замирдин дарысын менен ичип көрсүн кандай болот экен. Оңой эмес бул онкология менен ооруп турган, барып ичип алыш. Может, легкий ооруларга эффект берип аткан чыгар. Мен ага эчтеке дебейм. Эми мунун дарысы менин оорумду күчөтүрдү, кайра зыян болду деп атпайсызбы? Ушудан бир мен ден соолугума зыян келтирди деп бир арыз жазып, укук коргоо органдарына кайрылып көрбөдүңүзбү? Мен укук коргоо органдарына кайрылып көргөн эмесмин. Эмнеге дегенде эле мен ал убакта андай акыбалда эмес элем. Мен былтыр майдан баштап декабрга, даже сентябрда да мен 50 килограмм мынтип сүдүрөлүп жүрчү элем. Мен укук орган эмес, үйдө өзүм зорго сүйлөчү элем, апамдарга зорго жооп берчү элем. Ошондой момент болгондо мендечи.
ал убакта сен бирөөгө барган тургалы. Анан барган турга эмес, өзүңдүн ден соолугуң менен алышып аткан убагың болот, өмүр менен өлүмдүн ортосунда турган убагың болот. Биринчиден. Экинчиден, мен Замирге ар бир барган нерсемди үстүмдө Алла турат. Ар бирин мен наличка бергем. Мен Россиядан келгем, мен ал убакта картам болбогон. Ар бирин наличка берген. Менде доказательство жок. Экинчиден, биз укук коргоо органга барганда бизди карапайым элди эч ким укпайт. Чын. Мен Садыр Жапаровдун өзүнө барып канча арыз жаздым, мен башка темада жазсам. Бирок ал нерсе жетпейт, кайра эле бирдемке деп эле келе берет да, уже кызыгы деле жок да. Укук коргоо органы деле бизди угат дейсиңер. Укпайт эч ким. Просто эл уксун, мага болду. Мага укук коргоо органы, анан кийин башкалар угуштун кереги жок. Эл укса болду, мага ушу ооруган, ден соолугунан кыйналып аткандар, онкология менен ооруп аткандар ал жерге оңой экен, ушул жерден химия албай эле ошого барып алсак оңоюраак деген нерсеге келбешин суранат элем да. Химиядан адам жакшы болот дагы да айтып, чем чөп дарыга караганда. Москвадагы мекендештер, эгер илдет жабышып, жаныңыз кыйналып жатса, Ваш доктор А клиникасына келиңиз. Бул жерде оорунун оозун баскан тажрыйбалуу дарыгерлер кам көрөт. Ал эми заманбап жабдуулары дартыңызды так аныктап берет. Хирург, терапевт, стоматолог, гинеколог, уролог жана лор дарыгери бар. Ошондой эле балаңызды сүннөткө отургузуп, дартты аныктоочу анализдерди да тапшыра аласыз. Кубанычбек Алибековдун Ваш доктор А клиникасы Москвадагы ишенимдүү жана абийирдүү клиникалардын бири. Измайловская метросунун жанында 3-Парковая көчөсү 12 дарегинде жайгашкан. Мен азыр 3 жылдан бери өкмөткө болушунча налог төлөп келатам. Канча налог төлөдүңүз? Эми колдон келишинче аракет кылып келатабыз. Сизде маалымат барбы? 2025-жылы канча налог төлөдүңүз? 2025-жылы эми баягы колдон келишинче иштердин баарын жасап, ошо налог төлөгөндө сиздин мондай ишиңиз жакшы болот экен, көп болот экен, ошого ылайык налог төлөдүңүзбү деген. Биз баарын ачык толук төлөйүн деп атпайсыз, канча төлөдүңүз? Азыр ушуну баарын көрсөтөм. Азыр бирден баягы кирген кишилердин да услугаңыз канча деп сурап калбадыңызбы? Ошолордун баардыгына биз эмне кылабыз да? Баягы налог төлөнүшкө, прием налогу төлөнүш керек, мыйзамдуу. Ага ККМ чыгарып, баардыгын бүттүк нерсесин баарын тууралап беребиз. Анткени элестетсеңиз, мен ушунча эл ишенип келип атса, бул эл Кыргызстандыкы, мамлекеттики, анан булар алган дарыдан, булар ичкен чөптөрдөн, булар ичкен кыймылдагандан баардык нерсени төлөп беришибиз керек да. Баардыгын чыгарып беришибиз керек. Анан бул жерде эчтеке төлөбөй жатып эле, эчтеке кылбай жатып эле. Таптыңызбы? Азыр табам. Менде мага жөнөтүшөт да баягы жылдын эмесиндечи. Ошо биз алдын ала сүйлөшүп келдик, анан күттүк, баягы даярдап койсоңуздар да болмок. Анан негизги суроолорду өзүңүз да айтып аттыңызбы? Мен ачык иштейм, ККМдейм, налогдейм дегендерди. Ошолорду мына биз мынча налог төлөп атабыз. Эми баягы болгон нерселердин баардыгын эле азыр мен бухгалтерге эле айтып коеюнчу. Бухгалтерим сразу эле чыгап бере коет. Бухгалтердер баардык отчет тапшырат, баардыгын мыйзамдуу түрдө, баардыгын бул жерде иштегендердин баардыгын ошону соцфонду төлөнөт, баардыгы төлөнөт, пенсионный төлөнөт баардыгы. Алло. Айсулуу Жетигил, жакшы, жанагы 1 жылдык налог төккөн эмени чыга берип коесузбу мага? Жөнөтүп коесузбу? Баардык соцфонд, полный, подоходный баардыгын. Канча төгүлдү 1 жылдын ичинде могу 25. Ошо. Тезирээк, мисалы үчүн бул общий биздин фирмабыздын Бишкектеги НДС полный төлөнгөн. Ушул 25тики булчу. Бул 1.279.000 сом дейт, э? Сом. Оштогу иштелген полный баардыгы. Баарын бириктиргенде единый налог, бирдиктүү салык 547.000 сом, киреше салыгы 349.000 сом, страховой взнос 487.000 сом. Жалпы биригип 1.279.000 сом. Бул барыбы? Баары ошол.
Анткени бул жерде Бишкекте эле баягы көп киши болгондуктан эле Бишкекте эле болот да. Муну саткан дарылардан подоходный налог алынат да. Ооба, бардыгы азыр бар. Ошондо саткан дарылардан подоходный налог болуп атса, сиздердики 349 миң сом эле подоходный налогбу? Азыр ушуну бухгалтер жооп берет бизге. Аны 2025-ке жалпы ушунча төлөдүңүздөр? ооба, 2025-ке деп жабылып атканы да бул. Азыр дагы деле ошо отчеттун негизинде жүрүп аткан учуру да. Эми дагы чыгат болуш керек бул айда. Жок, эми бул 2026-та өтпөдүкпү беле? 2025-тики анда мындай караганда аз эле экен. Бул сиздердин саткан дарыларыңыздар көп болуп атат. Ооба, биздин эми баягы дарынын түрү көп да. Анткени ошондой эле алынат, ошондой эле кайра берилет. Төккөн салыктары тууралуу өзү так айта албай койгон соң, ачык бюджет мамлекеттик порталына кирип карадык. Анда 2025 жылы бажы алымдары, соцфонд, салык баары биригип 2 миллион 383 миң сом төлөгөнү жазылган. Ал эми быйыл 2 айда эле 2 миллион 19 миң сом төгүптүр. Ушул жерден да суроо жаралат. Былтыр 12 айда жасаган ишин быйыл 2 айда эле жасап койдубу? Же мурда салыкты жашырып жүргөнбү? Быйыл көп төлөп калышына жаңы жылдан алдын текшерип баштаганыбыз себеп болбоду экен. Анткени 31 декабрда Замир Акжолбекович умра сапарына кетип, аны февралга чейин күтпөдүкпү? Дарылардын баасы кымбат деп айтышат да. Анан бул үстүнө өтө көп кошот экен. Ушинтип эле жүрүп, заматта эле тез эле байып кетти. Айдаган унаалары Lexus деген айтышты да. Ооба. Анан бул туура. Анда мен өзүмдүн жашоомдо айтпаймынбы, ачык айкын эле айдаган машинабызбы, үйүбүзбү, бардыгы ачык айкын эле, коомчулугун көрүп турган эле нерсе. Анан кийин бул баягы дары дармектин үстүнөн кошуп антип минткенде эмес, кеп биздин ата-энелерибиз соода сатык менен ушундай иштеп эле, бардык нерсебиз эле бар эле, Кудайга шүгүр эле жашап аткан эле адамдар бардыгы эле. Ата-энеңиз каякта? Таласта. Таласта соода сатык менен иштеген. Таласта соода сатык менен иштеген ошого чейин. Мурда. Мурда деген болгондо акыркы канча десем 3 жыл ичинде эле отурду го дейм. Атабыз азырга чейин деле мал базарга чыгып, мал алып сатып, союп сатып, азырга чейин эле ошол мал менен иштеген. Мал менен иштейт. Жамбылда соода сатык менен иштеген. Биз да ошол жерге ата-энебизге кичинекей кезде жардам берип, кыйынчылык болуп, андай мындай болгондо ошол жерге иштеп ушинтип жүргөнбүз. Бардык бир туугандарыбыздын бардыгы. Москвада бир туугандарыбыз Москвада эле гастарбайтер болуп эле ушинтип эле иштеп жүргөн. Элди кылып аткан эле. Ошол убакта Москвада жүргөн убакта мынчалык неме жок. Азыр баары күчтүү унааларды айдап калышты. Мынтип калып булар ошо ой кетип атат да. Булар арзан дарыны эле элге кымбат сатып, өздөрү байып атышат деген. Андай нерсе жок. Анткени азыр ошол сиздердин кирешиңиздер резко көтөрүлүптүр да мына элдик дарыгерди баштагандан бери. Элдик дарыгерди баштагандан бери андан тышкары мындай айтканда байкелерим өзүнчө транспортный баягы товарларды ташыйт го, сырттан ичке ташыган ушундай компания иштейт. Менин улуу байкем өзү. Ким деген? Майманбек деген. Ушул баягы транспортный компания баягы товарларды Кыргызстанга алып келип, кайра башка өлкөгө жөнөтүп, эмне деп койчу эле. Логистика боюнча. Нет, өзүнүн фуралары барбы же растамошка кылып берет? Растамошка ушулар боюнча ушулардын баарын иштейт. Эми ошолор баары ошол кызматтарда иштейт. Эми алардын өздөрүнүн баягы тиричиликтери дегендей, эми алардын өздөрүнүн рызкысы дегендей. Анан кийин бул жерде бир туугандарым бар жакында. 2 тууганым бар, алардын бардыгы бул жерде элдин кызматында как положено, чогуу, анткени как положено ошол айлык чыккан, как положено ошол нерселер көрсөтөт. Мисалы үчүн бат эле болуп кетти деп атканда эле, мисалы үчүн бу жерде иштеп аткан балдар деле бардыгы эле ошол айына 45 миңдик айлык көрсөтүлөт. Ошол айлыкталат. Ошо менен бардыгы эле Кудайга шүгүр ушу биздей эле жашап атат. Мисалы үчүн менен иштешип аткан балдардын бардыгында эле, кыздардын бардыгында эле жакшы эле мындай. Анан дары дармектин үстүнө акча кошулат деген маселеси. Эми бул өзү Алтайдан, Барнауылдан чыкса, анан элестетиңиз, Россиядан чыгып антип келет, мисалы үчүн фирмага оформление болот. Анын налогу бар дегендей, общий келип төлөгөн. Андан тышкары бердин налогу бар дегендей, анан кийин баягы НДС налогдор бар го, ККМ, ошондой нерселер бар. Өзбекстандагы мурдагы өнөктөшү Кахраман Сирожев бизге байланышка чыгып, Замир Акжолбекович Кыргызстанда дарыларды кымбат сатып жатканын, бир нече ирет арзандатууну талап кылса да укпай койгонун айтты.
Я 100 раз говорил, снизить цену, потому что в Кыргызстане очень дорогие цены. Я очень много этому чумарику очень много говорил. Снизь цену, почему такие цены, блин. Да он не слушается. Я его предупредил. Я его много предупредил. Как я его поднял, так и вообще уничтожу, я сказал тебе. Если не будешь снизать цены, никаких документов нет. Вообще нет. Я ему говорил, блин, документы нет, не продавай, документы нет, не продавай. Да он не слушался, блин, не слушался. Вот теперь у него проблемы. А Замир еще со мной, он неправильно написал, оказывается. Все рецепты, все, что это наше. Как он это сказал? Он что, дурак, что ли, блин? Какой бред, болтовня. Черт, кем он был, блин? Я же его на ноги поставил, с помощью Аллаха, в первую очередь. Все цены я вам расскажу, если он так разговаривает. Если я встречусь по телефону, да хоть, его напомню, кем он был, как он встал на ноги, и так далее. Если что, всю информацию дам вам. Если он не угомонится, если он не исправит свои ошибки. Я хочу, чтобы все было дешево. В Кыргызстан же очень много болезней же. Замир Акжолбековичтин соц тармактагы баракчасына олуттуу илдет менен келгендер да айыктык деген видеолорду жүктөгөн. Арасында белгилүү ырчы чоорчулар, спортчулар, диний ишмерлер дагы бар. Алар өздөрү да көрүнүп, сакайганын айтып, башкаларга сунуштап, жарнама кылууда. Оорук барбы апа? Көтөрүлүп калды. Замир байкебизге келдик. Себеби апам Замирге алып барып. Ушундай чыкканда биз поддержка берип, иншалла дуа кылып турушубуз керек. Бул сизге анан көлгө келсеңиз да тосо болобуз буюрса. Айфонду калдамла тапшырып коюп, машалла деп кандай деп. 9 күндүк реанимацияда жатып калган ушулар болду. Анан ушу Замирдин кеңешин бирөөдөн угуп калып, Замирдин кеңеши менен ошо карпейжан ичтим да. Кан басым өзүнүн калыбына келди. Сени ушул жерден биз каранып айтып коебуз, сен элдик дарыгер эмес, сен дүйнөлүк дарыгерсиң. Секетиңге чейин сендей байлар көп болду деп. Мындан сырткары Кыргызстандын финансы министри Алмаз Бакетаев да келип, дары чөптөрүн алып жатканын жарыялаган. Комплексный. Чтобы мында разовый эмес. Ошол эле учурда Замир Акжолбековичке 100 000 сомго чейин төлөп, дарыларын алып, жыйынтык болбой жөн эле убара болдук дегендер бар. Алар аты жөнүн атоодон карманып, телефон аркылуу айтып беришти. Биз Бакай Ата районунун ынтымак айылынан болобуз. Ушу биз Замир Акжолович тамыр кармап таап, аябай элдин баарын аяктырып атат дегенден барганбыз да. Үйдө апабызды, атабызды алып, анан көрүнгөнүнө ошол жазылганына 1000 сомдон, көрөлекте 1000 сомдон, ар бирибизден 1000 сомдон алып, атабызды көрсөттүк. Атабыз инсульт алган, оорукчан, бир каптал иштебейт. Бутун кыскарып кетти деп, Костоправ керек деп, бир казак Костоправ бар экен. Ошого белинен баштап уруглап, бутун чоюп, ага тыйын бердик. Ага канча 10 000ге жакын тыйын бердик. Анан массаж жасады бир кыз. Анан бочкага салды жанагындай. Ал бочкага салбайт экен да, негизи жанагы аялдар түшөт турбай ал бочкага. Ошодон баргандан баштап көрүнгөндөн кийин 1 айдан ашык аябай ооруду кайра атабыз шалдырап. Костоправка көрүнгөндөн кийин эле ошодон бери айтып берет да, ошо баягы көрүнгөндөн баштап
артыма неменин урду эле депчи, ошо белим эле ооруй берет деп. Дарыларды алган, апабыз алган, мен алгам дары, иним алган, атабыз кыргап бергенбиз кымбат дарыларды. Бүт иштик эч кандай результат деле болгон жок. Короче, бир 100 миңдей тыйын кеткен да ошол жака көрүнгөнүбүзгө эле. Кымбат дары ичти, анан бөйрөктүн дарысы деп берген, ал ачуу экен, ичилген да жок. Турат үйдө. Торпеда деген дары беле, ушундай дарыларды алышкан да. Анан мен өзүм ошо ичем, оорутчу да мен ичим. Ичме деп мен да алгам. Ичтим, анан до конца ичтим, ал эметкен да жок. Дагы деле ооруп жүрөт ичим. Саламатсызбы? Мен декабрь айында баргам, жок, ноябрь айында баргам. Барганда өзү кабыл алган. Өзү кабыл алып тамыр кармап, анан чынында эле ооруган проблемаларды айткан да, чынындачы. Анан кандай дарыланса болот десе, өзү назначение жазып берген. Ал назначениясын алып, аптекасына барып, дары алгам, бир 50 миңге дары алып, 3 айга деп таспешти, түшүндүрпечти кандай иче турган болуп. Бирок тилекке каршы эч кандай результат болгон жок. Муундарым ооруп, анан кийин өзүм врачым дагы урушуп койду да, мындай болбойт депчи. Андан кийин өзүм сиңдим дагы барып үй бүлөсү менен дары алышкан. Алар дагы эч кандай результатка жетишкен жок. Алар канчага алыптыр дары? Ал бирөөсү эле 50 миңге алды, анан күйөө балам дагы ошондой эле суммага алды. Анан кийин бир Кастоправ деген киши дагы өзүнчө бардык да, ага дагычы. Бул ошол жерде экен. Ал ооба чакырды да анычы, анан ал мындай жомокчудай эле да. Уруп азыр айыктырып коем, азыр бутуңарды узартып коем деп өзүм сиңдимдин грыжасы бар болчу, ал козголду кайрачы. Эч кандай. Анан ал бир эле прием эле 7 миң сом алды да. Кастоправпы? Ооба, бир эле приемна 7 миң сом алып, жөн эле мынтип эле ийининен бутунан эле мынтип чаап эле эч кандай эме кылбай, как будто волшебник да, сыйкырчудай болуп эле. Бирок эч кандай результат болгон жок да, тилекке каршычы. Сизге сиздин репортажды көргөндө эми жазгам да сизгечи, баракчаңызга. Көздөйм булар мынтип онкологияны да айыктырабыз. Мен өзүмдүкү проблемам аутоиммунка да. Муундарым ооруйт, ревматоидный артрит. Анан кийин эч кандай оорулар көп, дарылар жардам бербегенинен ошон карайлап бардым да, чынын айткандачы, мен мындай деле ишене бербейм, өзүм мындай медицина тармагында медик делемин да, мен билем да. Анан кийин мейли, может, ошонун жардамы тийеби деп баргам. Ишенич менен, анткени бунун интернетине кирип карасам, баарын эле айыктырып, онкологияны бастырбагандарды бастырып ушинтип эткен да. Анан кийин мейличи деп көрөйүнчү дедим, бирок эч кандай эчтеке болгон жок. Жөн эле ичип бүттүм. Бирок 3 айдан кийин кайра келип дагы длительно ичиш керек деди да, жарым жыл, 1 жылга чейин. Мен кайра повторять эткен жокмун, бирок муну ичкенде эле кичине болсо дагы мындай жылыш болуш керек болчу да. Андан кийин ичкенден кийин анализ давать этип көрдүм. Эч кандай эчтеке өзгөрүш болгон жок. Акча төлөгөндө дагы жартысын терминалдан өткөрдү. Жартысын мындай М-банка деп, мындай эми налог төлөбөйт да. 2 бөлүп төлөтүштү да. Жарымына чек берип, баягындай жарымын жөн эле төлөтүп алды э? Жарым суммасына чек берди, жарым суммасын мындай эле төлөттү да. Внекассычы. Бул дары-дармектериңерге сертификаттарыңар барбы десем, ооба, баарын өзүбүз жасайбыз, биз деген Өзбекстанда завод курганбыз деп мага ушинтти. Анан мен деле чоң киши айтып атса ишенет экенсиң да. Анан кийин деп анан бирок анан жана аргондорун карасам, бул аргонго эч кандай тиешеси деле жок экен. Бул өзбекстанский завод экен. Алардын өзүндө ISO бүт эмелери бар экен. Бирок
бул Замирдин эч кандай аякка эмеси жок экен. Бүт эле ооруларды мен айыктырам деп көрөбүз деп да айткан жок да, мага убада берди да. Сиз мындай инвалид болуп каласыңар, жакшы болбойт, бүтпөйт. Мен силерди айыктырам. Бул мага убада берди да, мен айыктыра алам, баспагандарды да бастыра алам деп. Анан мен дагы эми ишенич болду да. Мендечи чынында мен прям ичип, үспөй ичип, бирок эч кандай результатка жетпеген. Анан өзүмдүн врачым меники, ревматолог ассоциация президентов эми Лобанченко деген. Анан ага бардым, мен ошондо ичип атам деп, анан ал аябай чынында мени урушту да, бирок ага деле мага чейин бир пациент ушинтип барыптыр аргон ичипчи. Бул Замир деген киши айыктыра турган болсо, анда буга эме бербейт беле депчи, жанагы гинесечи айыктырат деген. Анда онкологиядан айыктырса анда элдер өлбөй эле, анда буга барбайт беле, почему мындай ишенесиңер деп мени урушуп, анан мен кайра повторно дары алган жокмун. Ошо бойдон токтоттум да. Бир четинен мага мындай жомоктуу болду да. Анан бир четинен мейличи ниет кылып көрөйүнчү дедим да. Макул, может быть, ошо мага жардам берип кетет чыгар депчи. Бирок болгон жок тилекке каршы. Эч кандай сыйкырдуу нерсе болгон жок да. Анан жана интернет баракчасында жүрөт го баары, жана баспагандар басып. Анан мен врачым айтты да, бул деген короткий бир ошондой эмелерди, гормондорду кошуп коюш, короткий эле времяга жардам берет, анан кайра эле бул болот депчи. Бул анткени муну андай айыктыра албайт депчи, жана балтак менен басып жүрөт го, ошолорду интернет баракчасынан басып кетип атышпайбы? Андай. Бул жөн эле шарлатанство да. Да айтты да, мени урушупчу. Анан сиздерге монтип дарыларыңызды алдым, жыйынтык берген жок, же болбосо мага туура эмес таасир этти, башка жагым ооруп калды деген учурлар болобу? Эми учурлар албетте бардык жерде деле болот. Эми больницада деле ошондой нерсе бардык жерде. Эми ар кандай случайлар болот. Ар кимдин организми ар кандай. Бирөө кишине анан көп ичип алат, бирөөсү аз ичет, бирөөсү болсо даже экономдойт, баягы кымбатыраак болуп катты деп сиз айткандай болуп. Анткени бүттүгүнүн өзүнүн нормативи менен ичип, туура ичип, анан же бир нерсе косуп аткан моменттерде келип бизге кайрылса, биз кайра сурашса, кайра ушунун баарын тууралап, муну азыраак ичиңиз, муну кичине көбөйтүп коюңуз деп ушинтип тууралайт да, баягы бирде иштеп аткандардын. Арызданып келгендер болобу? Арызданып келгендер болот. Эми такыр эле арызданбайт, эч ким келбейт дегенде эмес, эми баары ыраазы эле, жанагы сиз көрүп аткандай эле бардыгы эле шүгүр, Кудайга шүгүр. Ошон үчүн баягы ойлойм, ушунча эл эмне үчүн поток болуп келип атат. Даже записке жазбай кое турган болсок, эл ызычуу болуп кетип атат. Анан элде ушунча пайдабыз тийип аткандыгы үчүн, результат болуп аткандыгы үчүн ушунча киши келип атат деп ойлойм. Анан анын ичинен деги эле болот ар кандай случайлар. Эми ал жерде өстөрүнөн кетет, мындай дарылар, мындай кээрлер жанагы азыр деле бир айтпадыбы, жел кабышка чөп алдым элем, башым айланды, башым ооруду деп. Бул киши болсо давлением барып текшерттим, жакшы эле деп койду. Болду, кыргызча эле бүтүрүп койгон. Бул киши каным ошого төп келеби, келбейби? Ошону эмнеге сатып жиберишти анда буга жел кабыш? Эми бул жел кабышты сатып жиберди, ал келди, жел кабышка эле бер деди, өзү келип алып кетти. Биз үчүн аптекага деле барып сиз деле алып кетип атпайсызбы? Кээ бир дарылар рецепт менен да. Эми кээ бир дарылар, эми булар дары эмес, бул жерде чөп пищевой да бар, буну тамак аш сыяктуу сатып кетти. Анан ушулар боюнча бул жакта сатып отургандар дарыңыздар фармацевтикалык билими жок экен, медициналык орто билим да жок экен. Анан бизге анализдерди алып келет, УЗИ неме диагноздорун алып келет, ошого карап туруп беребиз дейт да. Алар ошол УЗИ чыгарып берген, башка анализдер чыккан, анализдерди окуп түшүнүүгө деңгээли жетеби, эгер булардын билими жок болсо? Кантип түшүнөт ошол анализдерди? Бул жерде элдик дарыгер анализ деген, мисалы үчүн ОШТО, булар азыркы Бишкек, ушулардын баары анализдерди жөнөтөт ар бирөөбүз. Мисалы үчүн булардын баардыгын жок, мен жөнөткөн эмес, алар айтты, биз келип көрөбүз, анализдерин көрсөтөт, анан биз ошого карап туруп дарыны беребиз дейт. Ошол баягы биз карасак, алар деле өзү окуп туруп эле дарыларды берип атышат. Ооба, алар баягы айтып келип, мындай болуп ооруп атам, мындай болуп ооруп атам деп айтып келген деле баягы. Жок, мындай болуп ооруп келип атам десе, биз анализин көрсөт же УЗИни көрсөт, бир документин көрсөт дейбиз деп атат да. Ошого карап туруп беребиз деп атат. Өздөрүнүн жок дегенде орто билими болбой туруп, ошону түшүнөбү?
аны түшүндүргөн ушул биздин кайсыл чөптөр ушулга туура келет деп баягы методикалар турат го менде. Ушул методикаларды жазып буларга өзүм үйрөтөм, өзүм көрсөтөм. Могундай оору келсе, мисалы үчүн язва хронический болсо, гастрит болсо, могул 4 эле чөп бар болду. Будан башкасы берилбейт. Ушу гастритке ушу 4 эле чөп. Будан ашыгын бере албайсыңар. Ушунун бирөөсүн бересиңер кандай болуп аткан болсо. Өлө баягы озеки сураган боюнча эле ушул менин баягы язва гастрит деп койду, бирок язва гастрит дегенде аны айтат да, биринчи стадиясы экен, анан кийин гастриттин өлчөмү мынча сантиметр экен, анан бул жагы монтиптир башталыш экен, бул жагынан мындай жарасы башталып тур, оң тарабынан сол тарабынан деген ошол нерсени түшүнөбү деп атам да. Ошол түшүнөт. Билими жок болсо. Анткени ошол нерсенин бардыгын биз баягы ушул чыгарып атпайбы? Света лето менен бардыгын. Ушул компанияда Света лето. Алдагы бар компаниялар менен алып, барын ортого коюп, бир компанияны алабыз да. Ошол компанияда ал жерде да врачтар бар. Мына биздин врачтай болгон. Биздин врач мисалы үчүн буларга күнүнө бияка келип калганда, жумасына келип турганда сабак өтөт. Мисалы үчүн урология боюнча ага мындай. Бирок силерде 4-8 эле чөптүн түрү бар. Ушуну эле бере аласыңар. Бирок хронический болуп, мындай болуп, же ушундай онкология жака десе, бербейсиңер. Анткени бул силердин чөңүр ага жардам бербейт деп ачыгын эле ушуну баардыгын айтат да. Анан ошол кыздардын баардыгы ушул режекелерин бар үйрөтөт. Мисалы үчүн Москвадан деле ошол врач бар. Мисалы үчүн бул дарылар чыгарган жерде врач болуш керек да. Чыгарып аткан өндүрүштө. Ал өндүрүш жагы, өндүрүш ошол врач ошол жоопкерчиликтүү болуп атат да, бул дарын чыгарып бергендиги үчүн. Ал жоопкерчилиги болуп аткандыгы үчүн менин сотрудниктеримдин баардыгын алар окутуш керек. Алар сертификат бериш керек. Ушул чөптөрдү ушул кишилер билет. Ушул кишилерге мен сабагын өттү деп. Ошентип баарына биз сертификаттар беребиз. Жылына баягы эме кылып турабыз. Сертификаттарын обновление кылып. Кечээде сиз Instagram баракчаңыз аркылуу бирөө суроо бериптир, гемодиализ алып баштадым десе, сиз ошого көрбөй туруп эле дарыларды айтып атасыз да, мынауну алып ич деп. Баягы бизде методикада жазып койгонубуз бар да. Эми ошо гемодиализ алып аткандарды дагы айыктыра аласыздарбы? Жок, эми аяккандар бар арасында, баягы аягып аткандар. Көрбөй туруп айтып атасыздар, могуларларды шифа болуп аткандар бар. Баягы биз методика боюнча ушуларды ичсеңиз болот дейбиз. Эми ушуларды бар алгыла, ичкири иче салгыла, азыр мындай салгыла дебейбиз. Мына ушулар эмне ичсек болот дейт да. Ошол болгон эле суроолорго ушуну ичсеңиздер болот. А бирок ал кишилер деле эме эмес, келе салып эле ошол дарыларды алып келип эле иче алып болбойт. Эми элибизде көрүп атасыз да. Сиз ишенип атышат, анан сиз ишенип атса ошолор да ал деп атасыз, алар алат да. Жок, алар сизге ишенген үчүн сизге кайрылып атат да. Мен ушунчадан бери келип, ошо мен сен айткандай эле ушуну ала калып ушинттим деген кишини көрө элекмин. Алар ар ким бир киши келип, еще азыр диплому барбы, сабатсыз эмес, башкасы бар, башкасы жокпу, баардыгы келип тергөөчү, баардыгы келип прокурор, баардыгы келип баарын сурашат. Мен сырттан көрдүм, келип сизге жолуга албай атам, дарыларын ушул жерден келип эле алып атам деп атышат. Алып атышпайбы? Пайдасы болгон үчүн алып атпайбы, аптекадан деле алып атпайбы дарыларды. Азыр обезболивающийлердин баары эле биздин аптекаларда сатылып атпайбы? Бул пищевой добавка, бул тамак аш сыяктуу эле андай немеси жок болгондо көп ичпеш керек болду. Көп кылып иче албаш керек. Дары деле көп ичип алса зыян да. Эми бул пищевой добавка, бул чөп түрүндөгү эле. Бул эми башка мамлекеттерде деле, Кытайда деле, башка жакта деле ушундай эле ачык эле базарда деле сатылат. Азыр деле Дордой, Ош базарыбызда деле сатылып атат. Ал жерге кайсында кандай барып атат дейсиз? Кайсы оор менен барып атат? Алар боюнча өзүнчө. Алардын баардыгы эле ошондой эле иш кылышып атат. Эми болгону биз ушунча деңгээлге чейин азыр жакшы кылып салып, мыйзамдуу жол менен элдик медицинаны толук кандуу көрсөтөлүк. Толук кандуу бул өкмөткө да пайдасы бар экен. Толук кандуу ушундай ишти кылыш керек экен деген нерселердин баардыгын кылыш керек болуп атат да. Түшүнүктүү. Мына аргон менен торпеданын жана катталган документтерин алып келебиз дедиле. Ошону көрсөтүп берсе, анан жыйынтыктайлы, сиздин убактыңызды көп албай. Бул жерде бар болчу дейт, азыр декларация экен бул. Эми ал Өзбекстандан чыкса Евразийский союз эмес. Ушуга решение алды да. Евразия союзуна ответственность ушу аргон боюнча биз да. Буну азыр полный бардыгына регистрация. Так. О, профсет, орган по сертификации продукции. На профсет деген эмне? Орган
О, профсет дейт. Бул эмне? Профсет о Кыргызстандагы. ошол жанагы баягы баардык декларация ушунун баарын ээске киргизген баягы. Аргонго сертификат берген профсет деген мекемени текшерип көрсөк, ал Арменияда коммерциялык кызмат көрсөткөн мекеме экен. Замир Акжолбекович муну Кыргызстандыкы деп койду. Демек, бул кагазды Армениядагы жекеменчик уюмдан алган. Профсеттин сайтында продукцияларга сертификат жасап берүү акысы 30 000 драм, кыргыз валютасына 7 000 сомдун тегерегинде болоору жазылган. Бул сертификатты профсет деген бериптир да? Ооба. Профсет деген эмне? Азыр буну Евразийский союзга уруксат бериш үчүн биздин Кыргызстандан берилбейт бул, то есть. Буну Россиядан бул башка мамлекеттен ошо ээске уруксат деген кагаз бул лабораториялардан өткөрүп ээстин ичинде жүргүзүүгө. ээстин ичинде жүргүзүүгө ошол жактан берет. Бул жерде Кыргызстандан бир лабораторияга салып антип булар бербейт. Бул кагаздардын бүтүшүнө эле 1 жыл убакыт кетти го дейм. Бул аргон бизге кириш үчүн эле, аргон бизде болуш үчүн эле. Анткени бунун баардыгын сиз 2025-жылдын 12 августунда алыпсыз бул сертификатты. Ооба. Бирок ага чейин эле сатып аткансыз да сиз. Кантип келип аттыңыз ага чейин сатып аткан декларация баардыгы кирип атты да, мынакей биякта жазылып туруп. Сиз новый көрсөтүп атпайсызбы? Жок, ошого чейин. Бирок мына профсет деген эмне? Бул кандай организация? Каякта жайгашкан бул профсет? Алар боюнча мен билбейт экенмин. Айтор ушул кагазыбыз бар. Аны текшерүүчү эме болсо түшүндүрүп айтып берет. Мен ушул баягы декларация товарлар мыйзамды келген боюнча ушулар жөнүндө эле. Ошо аргонга неменчи? Азыр ошону таппай атам. Торпеданыкы. Негизи барбы, жок болсо жок деп эле айтып коюңуз. Жок, ошого беришкен болчу да, кагаздар жүргөн эле. Ошонун анткени ага кагаз жазып беришкен да, биз ушундай деп тапшырганда, бул чөпкен пища экен, бул торпеданын каяктан жасалганын көрсөткөн документ барбы? Каяктан жасалганы? Ооба, азыр. Хотя бы ошону көрсөтүңүзчү. Каяктан жасалат экен, кантип жасалат экен? Көрсөтөйүн. Торпедияныкы, торпедия полный бардыгы. Өзбекче жазылган. Өзбекче жазылган бардыгы. Жок, мындай асцена багандай документ менен бул эми немеде эле жасалган, бул сыртына жасалган неме экен, сыртына деле жазылып турбайбы аларчы? Буга окшогон бир кагазы барбы? Бар. Бар, ошо өзбекче экен да. Жок, өзбекче болсо деле документи. Торпедия. Письма согласия дейт. Не дейт? Я директор компании, не дейт? Широя Love Science Pharmaceutical, расположена по адресу Ташкент, торпеда по просьбе господина гражданина Инди Тежасхана даю свое согласие на использование товарного знака торпеда, а именно для реализации этого торпеда Амбания Дармон Узбекистан при этом запрещает использовать знак торпеда на иных видах препаратов. Также компания доверяет гражданину Республики Узбекистан Курбану Дильмураду паспорта выдан от имени компании в случае выявления нарушений, связанных. Бул индиялык, бунун тарыхы Индияда жасалат экен, демек буга ишенсек. Ооба. Индиядагы тетиги жаран Өзбекстанга Дилмурат дегенге макулдук берип атат. Торпеданы сата бер деп франшиза алгандай сыяктуу экен да. Сертификат соответствия оформлена основной. Соответствие с полный жанагы аргондукундай. Жок. Кана торпеда жөнүндө. Торпеданы башканы кошойт бул. Торпеданыкы эмес экен бул. Ушул баягы сыртына жазылып турбайбы могу? Жылдыз дарманы дегенчи. Дарман Йылдызы. Ошол торпеда да бул. Жок, названиясы не жакта торпеда деп, баягы биринчи көрсөтүңүз торпеда деп эле аталып турат. Жок, бул жакта жок торпеда деген эч нерсе. Түшүнүктүү анда. Жыйынтыктай берели. Макул рахмат. Арда кадрларыңыз келсе дагы
Бул эмне кагаз келди? Жок, ал кагаз берди. Анан ушуну көргөн эл өзү тыянак чыгарсын. Сизге келип аткандар, жакшы болуп аткандар да көрсөтүп атабыз. Арыздангандар болсо аны көрсөтүп атабыз. Сиздин кантип жасалып, каяктан келет, алардын баарын көрсөттүк. Эми алганын эл өзү чечим чыгарып, сизге келишти, башка кылышты өзү чечим чыгарсын. Алла разы болсун. Биздин эл менен бизди көпөлө кылып, иншалла ишиңизге ийгилик. Дайыма колдоодобуз, иншалла. Дайыма Кыргыздын өнүгүшүнө баардыгына салым кошуп келатабыз. Мынакей баардык өкмөткө чейин баардыгын тааныштырып көрсөтүп, эми мен баягы сиздин келгениңизге өтө сүйүндүм. Анткени народный медицинада эч кандай мурда закон жок болгон. Эми закондор кирип атат. Баягы закон кирбесе, жана сиз айткандай, сен кимсиң деген эле сөз экен да. Эми мына закондор кирип, мынакей биз ким экенибизди сиздер мынакей көрсөтүп атасыздар. Эми бул дагы болсо бизди бир жетишкендигибиз. Эми будан дагы буюрса, мыйзамдаштырылса, будан дагы закондоштурулса, иншалла, биз дагы ошончолук баардыгына элдин ишеничин актаганга, кыргыз элине кызмат кылганга, иншалла, сиз менен биз кызмат кылып жүрө берели. Алла разы болсун сиздерге. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Бул жактан ушинтип маегибиз аяктады. Азыр эми андан ары кабыл алуулар болот экен. Кабыл алуулар ушул жерде жүрөт. Мурда бул жер үй болчу, эми азыр ушундай кабыл алуучу жай кылып ачканын айтышууда. Эскерте кетсек, мыйзам боюнча жогорку медициналык билими жок же атайын даярдыктан өтпөгөн адамдар элдик медицина менен алектенсе 50 миңден 200 миң сомго чейин айып салынат. Эгер ушул иши аркылуу ден соолукка олуттуу зыян келтирсе, 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мындай нормалар кылмыш жаза кодексине 2024-жылы декабрда киргизилген. Биз Замир Акжолбековичтин ишинен бир нече мыйзам бузуунун белгилерин байкадык. Калганын Саламаттыкты сактоо министрлиги, укук коргоо органдары текшерип, баа берет деген үмүттөбүз. Эми ошо келип атканыңыздар, бул жакта эмнени берип атат, кандай даярдап атат, ошону жалпы элге көрсөтөлү деп атабыз. Баягы бирөөгө жамандык каалап башка эмес. Анан видео чыкса көрөсүздөр, булар дарыларын каяктан алып келет экен, кантип иштейт экен, YouTube каналыбызга чыгат. Анан бул жакта дары сатып отургандардын медициналык да орто билими жок экен, жок дегенде. Анан биз сурап атабыз. Жок дегенде медициналык орто билими болбосо, силердин алып келген УЗИ анализдердин жыйынтыктарын кантип түшүнүп сиздерге дары жазып берип атат деп. Биздин журналисттер милдети болгон картинаны көрсөтүү. Анан сиздер элибиз көп нерсеге ишенет, кандай кылат, анан элге дагы кененирээк альтернативный маалымат болуш керек. Чынында эле Инстаграмда баягы жакшы болуп аткандар баары ошолор жакшыбы? Же өздөрү тандап эле чыгарып атабы? Bunun баягы Инстаграмга чыкпай калган жагында эмнелери бар деген маселе бар да. Ошол нерселерди дагы бир көрсөтүп берсек, сиздер бунун Инстаграмын көрүп, бизге чыккандарды көрүп, анан кийин өзүңүздөр баа бересиздер. Эми негизи элдик медицина кыргыздарда илгертен деле болуп келген. Азыр Кыргызстанда мыйзамдар кирген, бул элдик медицина боюнча элдик медицина менен алектенген адам жогорку билимдүү болуш керек. Же болбосо ушул тармакта бир окуган адисти билиш керек деп. Азыр биз Замир Акжолбековичке кирип көргөнүбүздө бул медицина жаатында жогорку билими жок экен. Былтыр 2025-жылы Кара Балтадагы жеке менчик бир коллежде дарылоо иши деген фельдшерди боюнча бүтүптүр. Коллежде 3 жыл 6 ай окудум дейт. Аны былтыр 2025-жылы 3 февралда дипломун алыптыр. Ага чейин деле дарылап жүргөн, бирок дарылаганча эле кошо окуп жүрүптүр. Анан Москвадан да бир ошол элдик медицина боюнча сертификаттарды алып келдим деп атат. Негизи дарыгерлер бир эле профилде, бир эле адамдын башын дарылоо үчүн, же адамдын жүрөгүн дарылоо үчүн, кардиолог болуш үчүн 6 жыл окушат медицинада. Андан кийин 3 жыл, 2-3 жыл, 3 жыл ординатурада окушат. Анан чыгып ошо жүрөктү дарылап, ошону операция кылганга үйрөнөт. Ал эми бул элдик дарыгермин деген Замир Акжолбековичтин караганыбызда бул жаңы эле баштаптыр, китептерден окуп атам, ушул коллежде окудум деп, бирок оорулардын бардык түрүнө дарыларды берип атат. Буну өзү Кудайдан берилген касиет деп түшүндүрүүдө. Эгер ошол Кудайдан берген касиет деп гана ишене турган болсоңуздар,
ошол чын эле Кудайдан берген касиет менен бизди дарылап атат деген болсоңуздар, анда сиздин тандооңуздар. Ал эми мыйзамдуу жагынан, далилдүү медицина жагынан карай турган болсо, бул ага дал келбейт. Ал эми элдик медицина башка деген ишеним өзүңүздөрдө.